Kүйөөм талак маселесин din алымдардан сурап келели десем көнбөйт дейт. Аял никеси бар жок экенин жүрөгүм менен сезе алабы? Анткени никебиз бардай ортодо жылуулук жок. Жубайлар билбеген абалда нике бузулган болсо ортодогу ырк ынтымак да жоголуп, ушуга окшогон белгилер болобу? Аял менен күйөөнүн ортосундагы никенин жок болуусунун бирден бир себеби эле ушул талак сөз айтылган же жогол кет деп талак ниетине айтылган болушу мүмкүн. Анан ал ортодогу мамилеге, сүйүүгө зыяны жок. Андан билинбейт. Качан өзүлөрүнүн ортосунда мамиле начар болуп баштаганда ошондой ырк кетет. Ал эми нике жок боло турган болсо аны такташ керек. Ошон үчүн үйлөнүп атканда ар бир эркек, аял билиш керек качан нике бузулат, качан нике бузулбайт деп. Анан барып никелерди жаңылатып турса кандай болот деген дагы адамдар бар. Мүмкүн күмөндөнүп атсаңыз барып никеңизди жаңылатып коюңуз, эч кандай зыяны жок. Бирок милдет эмес.